Бул жерде барабарсыздыктын эки жагына тең биз 6 санын кошо турган болсок, анда барабарсыздыктын негизги мааниси өзгөрбөйт. Демек, бул жерге кошуп алабыз 6-ны. Анда бул жака дагы 6 санын кошуп алабыз. 6 минус 6, ал 0-го барабар. Демек, бул сандар жок. Ал эми бизде барабарсыздыктын оң жагында 3L чоң же барабар 8 кошу 6-дан. 8-ге 6-ны кошсо 14. Демек 3L 14 санына чоң. Демек бул жерден L санын таап алуу үчүн барабарсыздыктын эки жагын тең 3кө бөлүп алабыз. Бул жакты 3кө бөлөбүз, анда сол жагындагы 3кө бөлүп алабыз. 3-тү 3кө бөлсө, ал 1-ге барабар. Демек, бул жердеги сандар кыскарып кетет. Ал эми 14 санын 3кө, ал эми бул жакта 14 бөлү 3 саны калды. Демек, бул жерден айта алабыз L чоң же барабар 3-төн 14кө. Демек, бул жерден жоопту карайбыз. Бул жоопто берилген.